Так, 18 сабактын тапшырмасы жана сабакта айтылып өткөндөй, биринчи тапшырмабыз буллинг болуп калбаш үчүн балдарыбыз айтылган эрежелерди эске алабыз. Тагыраак айтканда, ошол ошол сабакта айтылган нерселерди эске алганыбызда балдарыбыз жертвада, агрессордо болбогонго аракет жасайбыз. Экинчи тапшырма Маслоунун пирамидасы боюнча баланын физиологиялык муктаждыктарын ар бир ата эне канааттандырат. Баланын экинчи коопсуздук муктаждыктары жөнүндө айтып өткөнбүз. Андан кийин сүйүү муктаждыктары жөнүндө айтып өттүк. Эми сый урмат муктаждыктарында жүрөбүз. Баланын сый урмат муктаждыктары канааттандырылганда балада инсан болуп калыптануусу, мамиле кылуусу, сый кызматташа билүүсү, сый көрсөтө билүүсү, өздүк баасы, самооценкасы, башкалардын сынынан коркпогон, башкалардын сынына көз каранды эмес, өзүнө ишенимдүү болуп чоңоюусуна, өнүгүүсүнө өтө чоң таасир этет. Андан сырткары өзүнүн күчтүү жана алсыз жактарын билет жана жашоосунда колдоно алат. Эгерде баланын сый урмат муктаждыгы канааттандырылса. Үчүнчү тапшырманын биринчи кадамы эки тараптуу келишим түзүлсүн. Бала менен конфликт барган учурубуздабы, бала менен кандайдыр бир жумуштабы, негизи эле жашообузда баланын да кызыкчылыктары эске алынып, жана сиздин да кызыкчылыктарыңыз эске алынган чечим болуш керек. Бир жактуу эле чечим болуп калган учурда анда конфликт чыгышы мүмкүн жана мамиле бузулушу мүмкүн. Мисалы, бир курсту балаңызга сунуштай турган болсоңуз, балаңыз окугусу келбесе, анда сиз өзүңүздүн оюңузду таңуулабайсыз, бирок анын курстун маанилүүлүгүн, баалуулугун сиз билип жаткан болсоңуз, мисалы үчүн мен өспүрүмдөрдү өнүктүрүү тренингке көпчүлүк балдар кадимки мектептеги сабак катары түшүнүшөт дагы, макул болушпайт да. Анан бул учурда апалар кандай келишим түзсө болот? Балдар кабыл алышпайт, анан улам окуп баштагандан кийин курсту кызыгуу менен окуп башташат да, жактырып башташат. Бул учурда ушул курсту окуш үчүн, мисалы үчүн, менин айтканымды кылып тур, эмкесинде сенин айтканың болсун. Же болбосо кел бартер кылып турайлы, ушул курска оку, мен сага ошол сен каалап жүргөн тобуңду алып берейин деген сыяктуу бартер кылабыз. Же болбосо кезектешип келишим түзөбүз. Эмгиси сен айтканың болсун, мунусу да менин айтканым болсун деп. Же болбосо эки тараптын компромисске келебиз. Сенин да айтканыңдын 50-үсүн аткарабыз, менин да айтканымдын 50-үсүн аткарабыз, 50-50 болсун деп келишим түзөбүз. Ушундай мамиле болгондо өспүрүм курактагы балдар үчүн өтө маанилүү болот. Анткени экинчи кадамда, анткени балдар ошол өспүрүм курактын 9 жашынан баштап эле балдарда мен өзүм чоңойдум, мен өзүм билем, мен чоң адам болуп калдым, өзүм проблемамды өзүм чечем, өзүм жашоомду өзүм каалагандай башкарам деген сезимдер пайда болот дагы. Биз менен конфликттешише баштайт, биз менен чырлаша баштайт, түшүнбөстүктөр жарала баштайт да. Демек, ушундай болбош үчүн эки тараптуу келишимдерди түзөбүз жана баланын каалоо кызыкчылыктарын аткара баштайбыз да. Мындайча айтканда, бул учурда балдарды мисалы таңуулабай, башкарбай, меники туура, менин гана айтканым болуш керек деп мажбурлабастан вариант берип, сунуш берип көрсөңүздөр да жакшыраак болот. Мисалы үчүн, үйлөрдү жыйна деп мажбурлагандын ордуна, үйлөрдү азыр жыйнайсыңбы же кечинде чай ичип бүтүп жыйнайсыңбы? Огородду чап деген ордуна, огородду чабасыңбы же дарактарга суу коесуңбу? Бүгүн кайсы бирин аткарасың дегенде, балада хотя бы бир аз болсо дагы тандоо мүмкүнчүлүгү бар болуп, каршылык көрсөтүүсү азыраак болот. Ушундай вариант түрүндө иштерди берсек, балдарыбыз менен болгон конфликт бир аз азаят деп айтар элем. Үчүнчүсү, бала менен кеңешүү. Мастер класс өткөнүмдө көпчүлүк балдарда турмуштук суроолорду бергенде жеңил ойлуу, жеңил көз караш, ой жүгүртүүсү жаш бала сыяктуу жооптор, ой жүгүртүүсү жаш бала сыяктуу жооптор көп болгон эле. Эми бул балдарда ушул адатты, эми бул балдарда ой жүгүртүүсүн өнүктүрүш үчүн кеңешип, чоң маселелерди бере баштаганыбыз жакшы натыйжа берет. Мисалы үчүн, кичинекей балдардын акылы жете турганчалык
өзүнүн деңгээлиндеги маселелерди кеңешип чече баштайбыз. Ал эми чоң балдарга өзүнүн акылынчалык чоңураак маселелерди кеңеше баштайбыз. Албетте башында балдар биз менен кеңеше албайт, туура эмес ойлорду айтат. Бул учурда сындабайбыз же күлбөйбүз же урушпайбыз, жөн гана кабыл алабыз. Балдарыбыздын ойлорун олуттуу катары кабыл алганда, балдар өзүн маанилүү сезе баштайт. Балдардын маанилүүлүгүн эске алганда, балдардын өзүнүн көз карашы бар, ой жүгүртүүсү бар адаттарды пайда кыла баштайт. Ошол кыскасы балдардын кеңешкенди жашообузга алып киребиз. Так, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сабактын аягына чейин чыкканыңыздар үчүн дагы чоң рахмат. Сабак пайдалуу болду деп үмүт кылам. Суроолор болсо WhatsApp группага жазыңыздар. Мен жооп берүүгө даярмын.